Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алган деп мен кат жазганмын. Ошондо Белис Аспековдун жаңы колдоо штабы ачылган, ошол адвокаттар аркылуу ошол катты мен бергенмин. Анан балдар ошол катты могу распискалар менен, азыр мына оригинал распискаларын алып келдим. Ошолордун баарын жарыя кылышкан. Жарыя кылып, логин парольду мен өзүм алдын ала бергенмин. Жеке менин Facebook баракчаман жарыялашкан. Жарыялагандан кийин 5 саат өтпөй бийлик тарабынан булар хакерлерди жалдап туруп, ошол маалыматтарды бириктирип, взломать этип туруп, менин аккаунтумду өчүрүп салган. Өчүрүүнүн алдында 1000 деген комментарийлер, 1000 деген перепост болуп калган. Элестеттиңер? Ошонун баарын заматта булар өчүрүп салат. Анан кийин булар эмне кылат? Өчүрүп салып туруп, ошол информацияны жокко чыгарганга аракет кылышат да. Макул дедик, өчүрсүн, бирок ошондо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ошол распискаларды, ошол текстти мен жазган катты сактап калышкан да. Сактап калып туруп, башка өзүнүн сайттары аркылуу мындай бөлүшүп, ошол коомчулукта чоң резонанс жаралып баштады. МВД иш козгоду. Бирок мага дагы 2 күндүн ичинде мага дагы бир иш козгоду да. Иш козгоп туруп, мени СИЗО берген булар алып барышат. Толугу менен изолировать этет. Мен бул боюнча комментарий бере албайм, адвокаттар кире албайт, мага полностью мени изоляция кылып салышат. Ошондон бир аз өткөндөн кийин эле булар, мен ойлойм да, мен уверенмин, булар мени өлтүргөнгө барган. Себеби камым бак коюлуп кетип туруп, мен инфаркт алдым. Мен полго жатып калдым. 2 күн мени караган жок булар. Эптеп өтүп калган кийин больницага алып бардым. Операция кылышты, врач айтты, сен өлүп калмаксың деп. Бирок өлгөн жоксуң. МВД иш козгоду. Иш козгогондо могу оригинал распискаларды эч кимге мындай жакшы териштирген жок да. Жакшылап түшүндүрсөң, эмне деген расписка? Бул жерде мынакей шайлоо учурунда мен Чүй облусунун Садыр Жапаровдун кандидатурасын көтөрүп, мен эме болгом, координатор болгом, Чүй облусунун координатору. Бул жерде райондогу координаторлор мага расписка жазып, ошол миллион долларга распискаларды жазып атат. Бул жерде 2 расписка жок экен. Панфилов району менен Кемин районунку. Аларга да 60 000 доллардан берген, 120 000 долларды бул жака кошуш керек. Мен тергөөдө айттым. 2 расписканы таппай атам, токтогула, тергөөнү токтотуп тургула. Мен распискаларды табап туруп, тергөөнү баштайлы. Тергөө такыр калыстык болбой бул ишти жаап салышты. Себеби Садыр Жапаров мен очный ставка кылбайм, мен ага доказать этип бермедим. Ал өз колу менен мага миллион доллар берип атпайбы, мынакей шайлоого корот деп. Анан кийин мен айттым Садыр Жапаровго, макул, мен миллион доллар алып туруп чүйдү иштетем дедим. Чүйдү иштетип, бирок ошол миллион доллардан налогду төлөгүлө дедим. Макул, төлөйбүз деди. Бирок шайлоо бүткөндө жалпы Садыр Жапаров муну берем даттап турам. Жалпы республикалык штабы Садыр Жапаровдун болгону бүт республика боюнча 65 миллион сом эле королду деп алдап атышат. Кандайча бул андай болду? Мен эле 85 миллион сом чүйгө эле коротуп атам. Бул деген толугу менен Садыр Жапаровго бүгүнкү күнү импичмент жарыялаганга толугу менен инцидент. Азыр мен ушул колдонуп, эфир аркылуу колдонуп, мына жогорку кеңештин депутаттарына кайрылам. Кайды киремес баардык уюмдарына кайрыламын. Мынакей мен азыр ушул распискаларды мынакей Нурбек Токтокунов келтир, мына оригиналды берип атам. Мынакей Али Токтокунов алып баргыла, Болот Темиров алып баргыла, Клара Сооронкулова алып баргыла, баарын алып барып туруп коллективный арыз жазгыла. Ошол арызды мага дагы СИЗОго киргизгиле. Мен дагы ошол арызга кол коюп берем. Болду, башынан сасыйт. Убакыт бердик Садыр Жапаровго. Такыр эле вообще болбой калды. Биз революцияны эмнеге кылдык? Биз революцияны эмне КТМ аппараттар кирсин, казино кирсин, жанына барып туруп аферисттер келсин деп кылдыкпы? Же жер үйдү берип коюш үчүн кылдыкпы? Же мына массалык маалымат каражаттарын баарын кысым калып, ушундай беспредел болуш үчүн революция кылдыкпы? Жок, андай болбойт. Мына ким корксо, артыма турду, алдыңарга мен туруп берем. Мына импичментти мен мына ушул кеңештер аркылуу жарыялап атам, Садыр Жапаров импичмент. Азыр бул парламентке толугу менен мындай сыноо келди да. Эгерде парламент туруп берсе, Садыр Жапаровду импичмент аркылуу биз кетиребиз. Башка жол жок. Анан эми коркуп, баягы чимпирик парламентке айланып калса, анда бул парламенттин дагы тагдырын мындай, бул парламент кандай болгон эл коомчулук эме берет да. Болду. Жана WhatsApp группаларда, Facebook группаларда, чоң группаларды Садыр Жапаровго импичмент деп туруп